Достор, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул видеороликте мен силерге өзүмдүн состояниямды, мурда башында баштап атканда трейдингде өзүмдүн состояниямды жана возможно даже и силерде дагы ушундай состояние болот, но в конечном итоге бул нерсеге бардык трейдерлер сталкиваться этет да. Итак, достор, бүгүнкү торговлябызды биз валютный парадан эмес, OTC'ден торговля кылабыз. Валютный паралар азыр эмеден ачылып атат и эртең мененки саат 9 понедельник и көрүп тургандай эле волатильность аябай эле аз. Смотрите, бул эки жаман нерсе. Биринчиси бул эмоциональный торговля, да, в общем, эмоциональный нерсеге кирет бул. И биринчиси бул когда сен торговля кылып отурганда, получается, бир сессияда отурдуң, все, сен торговля кылып баштап атасың, сен бир минус кармап атасың, потом экинчи минусту кармап атасың, все, сен уже как бы психологический, эмоциональный контролюң уже жогото баштайсың автоматически, и сен ал нерсени мындай күрөшүп кетиш, бул уже как бы сенден, да, вот. И тоже көбү комментариялар жазышат, даже не только комментарий, мага деле телеграмга жазышат, типа канча сумма менен канча реально зарабатывать этсем болот деген. Бул вопрос өзү негизи мындай туура эмес вопрос да, вот. И бул нерсени как бы көбү түшүнүшпөйт. И ошондуктан биринчи состояние бул ушул эки сделка минус, далее үчүнчү сделканы тоже минус кармап атасың, и все, сен автоматически уже эмоциональный тилтке киресиң. И последующий минустар, если минус кармагандан кийин сен уже автоматически сенин миң уже на башка нерсеге запрограммировать этилип калат, автоматически сен уже анализ кыла албай каласың, как бы мысленный парализовать этип коет сени, вот. И бул нерсеге алып барбаш үчүн буну как бы потихоньку упражнение кылыш керек да, вот. Упражнение, действиялар болот. Ошондуктан OTC'ден анализ кылып сделка ачабыз, и биз сиздер менен OTC'ден скальпировать этебиз. Скальпинг же болбосо биз сиздер менен акыркы видеороликтеги стратегия менен дагы торговля кылабыз да. Давайте ушундай кылайлы. И смотрите, далее сен уже үчүнчү минус сливать этесиң, и сен кайрадан эле 2-3 минусту кармадан кийин сен эмоциональный уже акчанын артынан чурка баштаганда сен ты хочешь уже акчаны кайтарып алышың керек болуп атат да. Самое главное ошол болуп атат. И ошол себептен сенин анализдериң иштебей калат. То есть одним за одним бардык сделкаларың тең минуска жабыла берет да. То есть ушундай закон ушундай да, жашоодо деле ушундай. И экинчи бул уже как бы мындай положительный эмоция болот. Тоже бул очень опасный нерсе, бул даже биринчиден дагы опасныйраак. Новозеландец долларда бизде мынакей спуск болуп атат. Сразу бир $50 качамын 1 минутка на понижение, достор. Смотрите, бизде кандай момент болуп атат. Стратегия бизде бул жерде скальпинг, үстүнкү уровень сопротивления жана уровень поддержка бар. Мынакей бизде бул жерде линиябыздан развороттор болгон. Бизде мынакей үстүдө 3 жолу касание болуптур да. И разворот, там мынакей биринчи касание разворот, экинчи касание разворот, и үчүнчү касание азыр разворот болуп атат. Кайсыл жака чейин разворот болот, то есть астыңкы линиябызга чейин да. Мынакей бизде астыда уровень поддержка бар, и ушул жака чейин бизде азыр график түшүш керек да. Вот по стратегии мен ошого карап сделкамды сниженияга ачып атамын да. Бул жерде көпчүлүгү самостоятельный торговля, самостоятельный ростко всегда нацелен да. Самостоятельно өзүм кыламын, без каких-либо помощи. Но на самом деле пока бул адамга мындай жол бермейинче, простой пример алып келип берейин. Трейдер өзү торговля кылып отурат, и кандай ойлойсуңар, трейдингде ал өзү зарабатывать кете алабы же кете албайбы? Да, возможно, бир торговый сессияда биринчи пробада ему повезет, и там $50 200, 300, $500 көтөрөт, но ал нерсени кандай бат көтөрсө, ошончолук бат ошондой способ менен кайра эле жоготуп ийет да. Вот. Ошондуктан бул жакта силерге не только информация о стратегии, информация о заработке, выводы да, бул жакта психологический жактан силер бул нерсени подготовить этишиңер керек өзүңүздөр да. Экинчи стадия доходность 92%, и бул сделкадан плюс $46 зарабатывать этет экенмин да. И бул жакта биз астыңкы уровеньден уже даярдай берсек болот сделкабызды. И бул жакта бизде астыңкы уровень поддержка, и бул жактан дагы состояние бул пиковый состояние деп берсе болот да. Пиковый бул кандай десем, сенде бардыгы нерсе окшошуп атат, бардыгы сделкалар плюска жабылып атат да. Допустим, бир торговый сессияда отурдуң, торговля кылдың, сенде бардыгы сделкалар плюска жабылып атат, и все, сен радостный, получается, биринчи эмоцияларың положительный болуп атат. Потом экинчи состояниеда сенде дальше 3-4 сделкаларың дагы плюска жабылып атат, жакшы заработок болуп атат да. И далее экинчи күн
күнү, 3-күнү тоже жакшы болуп атат, 4-күнү тоже жакшы болуп атат. Все, сен өзүң уже состоянияң эмоциональный, өзүңдүн мындай счастье деп берсем болот да, өзүңдө внутренний эгоң уже көтөрүлүп атат, и сен как бы баардык преграддарды көрбөй каласың да. Преграддарды көрбөй, и сага мындай оңойчулук менен акча келип аткандыгын өзүң осознавать этпей каласың да. Сделкабыз плюска жабылды, и бул жактан биз астыңкы уровеньдерден азыр сделка ачсак болот. Мынакей быстрый падение болуп атат, и bunday падениядан биз сразу сделка ачып алышыбыз керек да. Давай. 6-7 күнү сенде неудачный күн болуп атат. Неудачный күн болуп атат, баардык сделкалар минус, стратегия иштебей атат, уровеньдер иштебей атат, индикатордор иштебей атат, робот дагы туура эмес көрсөтүп атат. Сделка 4-5, и сен өзүңө сурай берип атасың, кантип мен точно эле ошол стратегияны воспринимать этип атам, и болуш керек, бул стратегия точно иштеш керек. И потом 6 сделка, 7 сделкада минуска келип атат, все, сен уже балансты жоготуп атасың. И бул нерсе баардыгы стратегияда эмес, стратегия баардыгы эле иштейт, просто ошол күнү сенде неудачный день, да, то есть баардык уровеньдер иштебей атат, пробивается уровни сопротивления, треугольники, паттерн, бычий флаг, и ушулардын баардыгы рынок виноват эмес, рынокко вообще баары бир кайсыл жакка кетет, ал каалаган рисунокду көрсөтө берет. И в конечном итоге бүт баардыгы бокко кеткенден кийин все, сен түшүнүп каласың, что да, бул нерсе мындай просто так эле оңойчулук менен эле мындай болбойт экен деп да. И ушул нерселерди акыркы видеороликтеримде, баардык обученияларымда ушул нерсеге мен подводить этип атам да, что баардыгы нерсе дисциплина и сила воли, и четкий правилалар менен торговля кылыш керек экен деген да. Вот. Бул нерсени сен уже как бы после потери депозита сен бул нерсени кийин түшүнүп баштайсың да. Түшүнүп каласың, что если бы мен токтотсом торговлямды да, после экинчи, үчүнчү сделка минус жабылганда, если торговлямды токтотсом, анда мен балансымды жоготпойт элемин деп каласың да. Вот. Ушул нерсеге мен өзү подводить этип атамын, и бул без остановки, без лимитов трейдингде сен вообще зарабатывать эте албайсың. Хоть балансың 1 миллион болобу, 2 миллион болобу, но без этих принципов, без этих правил сен бул жакта эч качан торговля кыла албайсың, зарабатывать эте албайсың дагы, и өзүңдү дагы мындай опытыңды дагы көтөрө албайсың, если бул нерсени кайра эле ошибкаңды совершать эте берсең. Экинчи сделкабызды валютная пара USD японская иенадан ачабыз. Бул жерде бизде накопление болуп атат. Давайте биз менен ушул уровеньди коелу. Бул жакта бизде линия бар, коробка болуп атат. Үстүнкү уровень сопротивление жана астыңкы уровень поддержка бар да, мынакей. Бизде коробка бар. Дальше бул жакта биз менен дагы бир уровеньди коебуз. Мынакей. Бизде бул жерде проторговка болгон и выход на повышение болгон да. Бул жактан биз менен азыр астыңкы уровеньден 1 минутка ача берсек болчу да эле, но мен пока түшүндүргүчөктү, график уже көтөрүлүп кетти. Бул моментте биз менен уже кое бербейдик. Так, график эми үстүнкү уровеньге келди. Бул жакта 1 минутка уже мен снижение ачамын. То есть бул жерде снижение скальпинг болуп атат да, нисходящий скальпинг. Смотрите, момент кандай болуп атат. Бизде үстүнкү уровень сопротивление, астыңкы уровень поддержка, далее бул жерде коробка. Если мындай карап көрсөк, бул жакта эле бизде скальпинг болуп атат да. То есть мындай моментте биз астыңкы уровеньден тоже на повышение ачабыз, үстүнкү уровеньден на снижение ачабыз. Если график пробития болуп кетсе, анда биз кийинки сделкабызды үстүгө ачабыз. Если график дальше снижениеге кетсе, астыңкы уровенибизди пробития кылып, анда сделкабызды снижениеге ачабыз да. Так, экинчи сделкабызга бизде 20 секунд калды, и биз эң үстүнкү уровень сопротивлениедан разворотко ачтык. То есть бул жакта мурунку эле кайталанып аткан моментти биз менен байкап сделканы ачып атабыз да. Так, 10 секунд, и бул сделкабызды дагы уверенно плюска жаап кеттик. Мынакей, сделкабыз плюска жабылды. Дальше давайте башка валютный параны анализировать этели. Бул состоянияда баардыгы болгон, баардыгы дагы болот, и в дальнейшем даже и болуп аткан моментинде дагы бул нерсени возможно ты ощутишь, да, өзүңдүн торговляңда. И как бы ты ни старался, но тебе нужно будет стараться ушул нерсени кылганда да, анткени бул реальный нерсе, бул реальный мындай долгосрочный заработокко алып келе турган эң простейший ыкма, но бул нерсени кылыш психологически, морально бул нерсе кыйын да. Эгерде 2 минус кармап, 3-чү минуста кармап дальше торговляңды улантып кетем десең, вспомни ушул нерсени, ушул видеону, и нулевой балансты дагы өзүң ошол нерсени дагы өзүң картина кылып воображениеңде коюшуң керексиң да, что если азыр мен дальше торговляңды улантсам, анда мен балансымды кайра нолго эле түшүрүп саламын деп. Ошондуктан достор, бул правиланы основном ушул правила достор, риск менеджмент жана money management, ушулардын баардыгы бул правила трейдингде основной ролду ойнойт да. Валютная пара доллар пакистанский рупий 30 секундка которобуз. 30 секунддук таймфреймибизде бизде бул жакта нисходящий тренд болуп атат. Так, дагы 1 минуттук таймфреймди байкайлы. И смотрите, бул жакта бизде снижение болуп атат, нисходящий тренд болуп. Мындай моментте биз сделкабызды 5 минутка ачабыз. 5 минуткө $50 продолжение ачамын. То есть график бул жакта снижениеге кетип атат.
биз 3 мүнөттүк таймфреймди карап атабыз и бизде только спуск болуп эле кетип атат. Бир направлениеде түшүп атат. Бул жакта биз 5 мүнөткө ачабыз. 1 мүнөткө ачсак, сделкабыз возможно жетишпей калат да. Ошондуктан 5 мүнөткө ачышыбыз керекпиз. 5 мүнөттүн ичинде график уже как бы экинчи, үчүнчү свечада уже график астында болуп калат да. Бизде астыңкы уровень поддержка бар. Мынакей астыңкы линиябызда бул жакта бизде тоже көп жолу касание болгон да. Мынакей бир касание разворот болгон, далее экинчи жолу касание разворот, үчүнчү жолу касание разворот. И бул жерде бизде тоже график азыр ушул уровенибизге чейин пониженияга кетип атат деп ойлоп атамын да. Ошондуктан бул жакта 5 мүнөткө с запасом на понижение ачып атабыз. Биз менен чогуу биздин командабызда дисциплина менен торговля кылып жана правилаларды үйрөнүп, стратегияларды дагы үйрөнгүңүздөр келсе, анда биздин командабызга кошулуңуздар. Ссылка видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Биздин телеграм каналыбыз. Бул жакта бардык обучение, отзывдарыбызды жана прямой эфирлерибизди ушул жака жүктөп турабыз. И также биздин VIP чатыбызда сигналдар берип турат. Ошол сигналдар менен дагы торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот. Итак, сделкабызга 12 секунд калды и 4-чү сделкабыз дагы успешно плюска жабылып атат, достор. Бул жакта дагы 92% экен и бул жакта дагы $46 плюска кылып атабыз да, плюска жабып атабыз. 5-чи сделкабызды валютная пара евро-японская йенадан ачабыз. Жанагы эле валютная пара, бул жакта бизде дагы бир коробка болуп атат да, накопление. Азыр биз максимальный просадканы күтөбүз и 1 мүнөткө ачамын. 1 мүнөткө на покупку. Так, давайте ушул жерден ача берели. Бул жакта бизде көрүп тургандай эле выход болгон да. Выходта бизде бул жакта повышенияга кеткен и дальнейший повышение болгон. Мынакей ушул жерден повышение болуп, пробитие болгон. Ушул линиябызды пробитие кылганда эле бизде график продолжение болду да. То есть үстүгө кетти и бизде уже мынакей кийинки проторговка болуп атат. Кийинки уровенибизде ушул жакта болуп атат и биз бул жакта астыңкы уровенден эле ачабыз на повышение же үстүнкү уровенден на понижение ачабыз. Так, 30 секунд. Давайте байкайлы. 5 секунд. Мынакей кайра график астыңкы уровенибизге кетти. Но бизде да 20 секунд бар. Давайте күтөйлү, байкайлы. Мынакей көтөрүлө баштады графигибиз. Так, 10 секунд. Так, 9 секунд. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Сделкабыз бул 5-чи сделкабыз дагы плюска жабылды. Вот, достор, 5 сделка плюска жаптык. Мынакей биздин акыркы сделкаларыбыз 1, 2, 3, 4, 5 сделка плюс. Торговлябызды эми VIP каналыбызда улантабыз. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да 2 мал торговля болот. Жана биздин прямой эфирибизде дагы торговлябызды ушул жакта жарыялайбыз да. Ссылкаларды ушул каналга жөнөтөмүн. Катталып алыш үчүн ссылка видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында.